Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы Кыргыз Республикасынын өзгөчө маанилүү олуттуу жана башка объектилердин коопсуздугун камсыздоо, жарандардын турак жайларына жана башка менчик формасындагы объектилерге, ошондой эле жеке адамдарга жана алардын мүлкүнө келишимдик негизде куралдуу күзөттү ишке ашырат. Юридикалык жана жеке жактардын ташып чыгуучу материалдык жана акчалай баалуулуктарын, башка мүлкүн кылмыштуу кол салуулардан куралдуу коргоо, ошондой эле келишимде каралган башка күзөт кызматтарын көрсөтөт. Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын борборлошкон күзөттүүнү акыркы заманбап техникалык жабдуулар менен камсыздалган жана физикалык жактан мыкты даярдалган кызматкерлерден түзүлгөн. жылдын ноябрь айына чейин Бишкек шаарында 201 талап тоноочулук, 9976 уурулук катталган. Анын ичинен 2071 батирге уурулукка кирүү жана тоноочулук болуп эсептелет. Алардын ичинен жалпы 1338 иш ачылган. Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын Свердлов райондук күзөт бөлүмү Бишкек шаарынын тургундарына, жеке жана юридикалык ишкерлерге өз кызматын сунуштайт. Борборлошкон күзөт үйүнө келип түшкөн чалууларды ыкчам кармоо тобу 3-7 мүнөттүн ичинде тейлейт. Уурулукка жана тоноп кетүүгө жол бербөөгө кепилдик берет.